Hazır sizlerге boyun bir көрсөтүп алалы. Жерден коюп тартып жатабыз. 1.70 экен, таза. Болот. Кимде ким ушул тишинен билем деген болсо, тишинен дагы көрүп койсоңуздар болот. Болот. Көрүндү. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр. Misir Keji каналынын катталуучулары. 31 август 2022 жыл. Ош шаары жақын Фуркат айылына келдік. Бұл жерде таза кандуу, жакшы, ушундай бойлору бийик болгон байталдар бар экен. Ушул байталдардан сиздерге көрсөтүп, маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу отуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул байталдарды эми биздин жаныбызда сатуучубуз турат. Өзү жакшылап толук маалыматын берип айтып кетсин. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Бул байтал 2 жаш азыр. 2 жаш, 2 ай, 3 ай ушундай болуп калды. Андай атасы 2 метр бийиктиги. Өзүбүздүн кол балдарды. Эми мына сатыкка коюп атабыз. Кичине акча керек болуп калганына байланыштуу сурашты. Ушул жакшы нерселер, энчиге келген нерселер эле эми чыгарганга туура келип атат да. Мен ойлойм, ошо түшүнгөндө сразу эле көрүп түшүнөт. Бүт ошол буттарын, туяктарын, көкүрөктөрүн баарын алып койсоң, баардыгы. Азыркы убакта ден соолуктары ичип жегендери баардыгы жакшы, жайлоодон келди. Жайлоого да көнгөн, жайлоодон келди. Бирок кичине арыгыраак келип калды. Бул арыкта азыр 1,5 метр бар да мындай чеккенде. Анан жакшы адмиралды айгырдан качырып койдук. Адмиралдын дагы паспорту бар, кызыл китеби менен. Линиясы өтө күчтүү, француз айгыр. Францияда 10 айгырдын бири да. Эми келип калган. Азыр документтер менен заводдон алыш өзү негизи кыйын, өтө кымбаттап кетти. Азыр 1 жашар кулундарын эле $5,000 үстүндө айтып атышат да, мындайча айтканда, заводдор аябай көтөрүлүп кетти. Ошол айгырдан качырып койдук, Кудай кааласа. Бул жерде жүрүп келди. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Азыр арык убагы мына ушундай болуп турат. Эгер муну баккан болсо, өтө жоон болуп, өтө чоң көрүнүп болуш керек мындан дагы. Эми азыр сиздерге боюндагы тартып көрсөттүк. 1.70 деген мындай байталдарга өтө сон. Бул дагы сөөгүн бузуп чоңойгон болсо, өтө чоң бээлерден болот. Кимде ким жакшы уруктарды, жакшы айгырды коюп алам деген болсо, эмелерин тартсаң, бүт билектерин, көкүрөктөрүн. Сиздерге мындай жакындан бир кабак баштарынан көрсөтүп, жанына келгенде асылып калат экенбиз, Туяктары баары таза экен. Эми мындай чоң бээлерди, мындай байталдарды алганда, мен ойлойм, ушул жакшы айгырларга койсо, өтө чоң, жакшы кулундардан жакшы уруктарды алат деп ишеничтебиз. Көрүп турасыздар, азыр үйүрдө мындай топ менен жүргөндүктөн өзү жалгыз мындай бир аз үйгө качкандай болуп атат. Бирок мыкты, ден соолуктары баары жакшы экен. Азыр эми бул айгырдан качты, кача элекпи? Айгырдан токтоп келди. Токтоп келди, көрүнүп эле турбайбы? Ошол сиз айтып аткан адмирал деген айгырдан качкан. Кудай буйруп, тууп калып, кимге насип кылган болсо, бул түшүнгөн адамга келерки жыл 10,000 үстүндөгү бээлер да. Мындай таба ала бербейт да, мындай туяктар менен, мындай көкүрөктөр менен мындай табылышы кыйын. Бул өзү негизи өзүңүздүн бээлерден чыккан, же өзүңүз алгансызбы буну? Мен алып келгем. Европада беришкен да мага. Европада беришкен. Мага келгенде уже 1,5 жылдай болуп калды. Бирок менин бээлерим баары эле чоң, 1,70 жогору. Баарды көрөм дегендерди көрсөтүп кое беребиз. Демек Европадан келген болсо, ошол Польша болот экен да? Айта албайбыз, эми бир канчалык деңгээлде чын айта албайм. Болушу ушул да, мындай эле айтайын. Жакшы. Мына ушундай кыскача маалымат менен сиздерге биринчи байталды көрсөтүп турабыз. Эми сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр албетте. Барынан кызык ушул баасына келеличи. Баасын канча дейсиз буну? Мен эми элге окшоп $5,000, өзү $7,000 деп койсом деле жарышат. Мага тыйын керек болгон үчүн 350 деп коюп атам сомго. Сомго 350 миң сом,
Жакшы кардар келсе сүйлөшүүлөр болобу? Аз маз түшүп берем. Жолуна бир аз түшүрүп берип. Жолуна. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 350 миң сомго койду. Албетте айтылган бага берилбейт, келип сүйлөшүп алсаңыздар болот. Биринчи байталыбыз болду, эми кийинкисин дагы көрсөтөлү. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи байтал дагы чыгып келди. Бул дагы ошонун жашында экен, 2,5 жашар болуп калган. Демек 3 жашар деп койсок болот экен, 3 жашар бышты байтал экен. Мунун дагы боюн тарталы десек, бир аз метрден үркүп жакын жолотпой койду. Өзү мындай кармаганга, мингенге жоош экен аябай. Бойлоруна көрүп атасыздар, экөө бирдей эле. Балким бул 1,70ден бир аз өйдөрүк дагы болушу мүмкүн, бир аз чоңураак көрүнөт экен. Мунун ден соолуктары кандай болду, жакшыбы? Бул дагы өтө таза экен. Бир токтотуп турсаң, жакындан бир көрөлүчү. Мындай биздин алыста көрүүчүлөр үчүн жакындан бир көрсөтөлү. Баш деген өтө чоң экен. Демек, сиздер жакшы айгырды коюп, урук алам деп, мына ушундай чоң бээлерди издеген болсоңуздар, мына ушул байталдардан алсаңыздар жакшы болот экен. Азыр бул токтоп келген, жайлоодон бул дагы. Токтоп келген. Бул кайсыл айгырга коюлду экен? Бир адмирал. Бул деле ошол адмиралдан токтоду, Токтогон. Өтө сонун. Буттарын, туяктарын. Бул деле ошол Европадан келген да? Экөө бир келген, Өтө сонун. Бастарынан бир-эки көрүп коелу. Бастарынан көрсөңүздөр болот. Туяктары баары таза, эч кандай аксагандары жок экен. Болгону жайлоодон бир аз арык келген экен. Эгер баккан болсо, өтө чоң бээлерден болот экен. Толтурса сынына келсе ошо. Бул дагы сөөп бузуп чоңойгон болсо, өтө чоң болот экен. Токтоткон жерде. Колго дагы жоош экен, Сиздерге дагы жакшылап көрсөтүп коелу. Англичанын уругу дагы бар деп айтылып жатат го. Мунаны өткөрүп жиберели. Колго дагы аябай жоош экен мындай. Жакшы, мына ушундай байталдардан алыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Демек, сиздер өтө чоң уруктарды аласыздар деген ишеничтебиз. Айтыңызчы, бунун баасын канча дейсиз? Буну 370 деп койдум. 370 миң, сомго. Тиги аранды чоңураак. Бирок таптырбай койду, арык келди да. Каркастар чыгып турбай. Бул толгон болсо совсем башка болот. Өтө сонун. Кандай сен жайлоодо мал көппү же оту жок жерге барып калды, өзүм да түшүнбөй калдым. Азыр кара бен тарсаң көрсөтүп койгон, себеби саап да коюптур бени. Минип да ташташыптыр да. Кара беники. Демек, айтылыш баасы 370 миң сомго коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Жаккан болсо, келип сүйлөшүп алсаңыздар болот. Албетте, кем болот деп айтылып кетти. Ошондо бул бээлер дагы келген, жайлоодон. Ошол. Бул да европейский. Бул Польша. Польша. Ушундай бул саап улунду кармап. Кара эгардын токкогон жерлерин. Арык минип ташташкан да. Бир аз жайлоодо кыйналып калган экен, Мингиле ошо минип ташташты. Жорла кылып койгон эмес да, саап улундагы аянда жооштан да жоош болду. Айланасында болот да. Мына кара. Ооба. Түшөшкөндө баш сүтүн алып койгондо. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул агабызды дайым көрүп билип жүргөндөр болуш керек. Дайым ушундай жакшы уруктарды, жакшы линиядагы жылкыларды кармап алып келет. Андыктан сиздер мына ушул байталдарды колдон чыгарбай алыңыздар. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.